Бүгін Құттыбай Қожаевста 1 сентябрь билим күнін ашық деп жариялап қоюға рұқсат етіңіздер. Бүгін 2 сентябрь Ош технологиялық университетінде жаңы 2024-2025 оқу жылына қарата билим майрамы белгіленді. Марекеге студенттер, ата-энелер жана окуу жайдын жалпы жамааты катышты. Салтанаттуу иш-чараны Оштунун ректору, техника илимдеринин кандидаты, доцент Турсунбаев Жамболот Жанышевич куттуктоо сөзү менен ачып берди. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу аземдин катышуучулары, урматтуу профессордук окутуучулук курам, урматтуу ата-энелер, ошондой эле 1-чи курска келген жогорку курстун студенттери, студент достор, бүгүнкү салтанатка дагы бир жолу кош келиңиздер. Иш-чаранын жүрүшүндө окуу жайыбыздын маданий эстетикалык борборунун таланттуу студенттери тарабынан концерттик программа коюлуп, студенттерге майрамдык маанай тартууланды. Давлес Оштунун 1-чи курсунун студенти бүгүн чоң турмушка кадам таштап, өзгөчө толкунданып турган учуру. Ош технологический университетине кызыгым боюнча келдим. Үйдөгүлөргө сунуштасам, ушака оку деди. Өзүм дагы көптөгөн ийгиликтер жаратуу үчүн окуйм дедим. Студенттерди билим майрамы менен мугалимдер жамааты жана ата-энелер да куттуктап өтүштү. Бардыгыңыздар ошондой эле ата-энелерди, ошондой эле бүгүнкү күнү ушул университеттин осоосун аттап келген абитуриенттер, силерге мен ата-энелердин атынан бааларым эң биринчи айларга чыгармачылык жана чарчабастан жаш бүгүнкү келен үмүт менен келген балдарыбызга, кыздарыбызга терең билим берүүнү узак жылдар беришиңерди мен каалап кетем. Чоң турмушка аттанып жаткан студенттерге Оштун ректору өзгөчө каалоо тилектерин билдирип өттү. Биздин алдыбызда отурган, сиздер менен биргеликте отурган профессордук окутуучулук жамаатыбыз бул биздин шаарыбызда, ошондой эле Кыргызстаныбызда эң алдыңкы агай эжекелерибиз мына ушу биздин 1-чи курстарыбызга, жогорку курстарыбызга сабак берип келатышат. Иш-чаранын соңунда 1-чи курстарга факультеттер тууралуу маалымат берилип, тайпаларга бөлүштүрүү жана окуу жайга саякат уюштурулду. Энергетика жана автотранспорт институтунун директору доцент Мурзакулов Нуркул Абдилазизович. Ош технологиялык университетинде студенттерди кабыл алуу 30 августка чейин жүргүзүлгөн. Учурда биздин өлкөнүн студенттери үчүн кабыл алуу токтотулган. Мындан сырткары чет өлкөлүк атуулдар үчүн кабыл алуу сентябрь-октябрь айларында дагы өкмөттүн 382 токтомуна ылайык жүргүзүлөт. Алар кайсылар? Алар Кыргызстандын төрөлүп, бирок Россиянын атуулдугун алып алган же болбосо чет өлкөлүк атуулдар, жакынкы алыскы мамлекеттердин атуулдары үчүн кабыл алуу жүргүзүлөт сентябрь-октябрь айларында. Окуңуздарга ийгилик, келечекте мыкты адис болуп чыгып, Кыргызстаныбыздын мен деген жерлерде мыкты жетекчилик болуп иштейсиздер деген үмүттөбүз. Сиздерди дайым биз колдоого даярбыз. Жаштардын бул жери десек болот, Ош технологиялык университети жалпыңыздарды өзүбүздүн университетке дагы бир жолу кош келипсиздер. Рахмат.